Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алган акыркы сааттагы жаңылыктар менен тааныштырабыз. Камчыбек Ташиев эвакуациялангандар үйүңөргө кайта бергиле, чек арада абал тынчыды. Тажик тараптын кол салуусунан эвакуацияланган жарандар үйлөрүнө кайта берсе болот, бул туурасында УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев билдирди. Ал бүгүн Тажикстандын УКМК төрагасы Саймомин Ятимов баштаган делегация менен жолугуп тынчтык орнотуу тууралуу дагы бир протоколго кол койгон. Баткен жана Лелик райондорунда жашагандар үйлөрүнө кайта берсе болот. Эгер мүмкүнчүлүктөрү жок болсо, жергиликтүү бийлик органдары өзгөчө кырдаал министрлиги менен биргеликте транспорт уюштурулат. Көчөгө чыгып, ар жерден транспорт издеп кыйналбаңыздар. Бүгүндөн баштап мамлекетибизде чек арабызда тынчтык болот, деди Ташиев. Белгиле кетсек, куралдуу кагылыш башталганда 14-16 сентябрь күндөрү 140 миңге чукул жаран коопсуз жайга эвакуацияланган. Чегарачы Дастан Анарбеков дайынсыз болууда апасы өлкө жетекчилигине кайрылды. Тажик тараптын агрессиялык кол салуусунан кийин кыргызстандык аскер Дастан Анарбековдун дайыны чыкпай жатат. Бул туурасында анын апасы Сауле Иманалиева билдирди. Ал президент Садыр Жапаров менен УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылып, уулун издөө иштерин жеке көзөмөлгө алуусун өтүнгөн. Уулум Дастан 2022 жылдын августунда Лелик районунун Достук заставасына командирдин орун басары болуп жөнөтүлгөн. 17 сентябрдан бери дайыны жок. Сиздерден издөө иштерин токтотпоону суранам, деп жазган Иманалиева. Ошондой эле ал баласы менен акыркы жолу 15 сентябрда кечки саат 22:00 байланышканын кошумчалады. Дастан Анарбеков Кара Бура району Аманбаев айылында 2001 жылы туулган. Быйыл Бишкекте аскер институтун артыкчылык менен бүтүп, офицер-лейтенант наамын алган. Буга чейин айрым булактарда Анарбековду каза болду деген маалыматтар тарап кеткен. Кийинчерээк анын белгиси болуп жатканы да айтылган. Жай тургундардан чек ара сакчыларын түзүп курал берүү мыйзамы сунушталды. Жергиликтүү тургундардын коопсуздугун камсыздоо максатында чек ара сакчыларын түзүп аларга курал берүү мыйзам долбоору сунушталып, коомдук талкууга коюлду. Демилгенин автору Жогорку Кеңештин депутаты Жанарбек Акаев. Долбоорго ылайык учурдагы чек ара айган муктууларын чек ара сакчылары деп атоо сунушталууда. Ал чек араны ыкчам коргоо жана чек арачыларга кызматтык күжүрмөн тапшырмаларды аткарууда көмөктөшүү үчүн тартылат. Өзгөчө статуска ээ болгон аймактарда чек ара сакчысы уюштурулат. Анда иштегендердин бирдиктүү үлгүдөгү формасы, айырмалоочу белгилери жана кызматтык күбөлүктөрү болот. Жылына 2 иреттен кем эмес 14 күндүк атайын аскердик окуу машыгуудан өтөт. Чек арадагы чыр-чатактардын күчөшү аскер кызматчыларын санын көбөйтүү зарылчылыгын жаратууда. Бирок ал каржы маселесине такалат. Мисалы, бир аскерди күтүү кээ бир чыгымдарды кошпогондо жылына 300-400 миң сом талап кылат. Ал эми чек ара сакчысына акы катары бир айга 14 миң сом каралса, бир жылда 168 миң сомду түзөт. Атайын каражаттар жана курал менен бир жолу камсыз кылууга 150 миң сом тегерегинде керектелет. Өмүрүнө жана саламаттыгына кепилдик берген нормалар камтылды, деп жазылат Демилгенин маалыматтык негиздемесинде. Мындан сырткары, бул мыйзам долбоору өзгөчө статусу бар айрым чек ара аймактарында соңку 5 жылдан кем эмес жашаган жарандар 30 күндүк аскердин окуудан акысыз өтүүсүнө шарт түзөт. Муну менен жарандардын аскер кызматына кызыгуусу артат жана даярдык менен келсе, чек ара сакчысы катары алуу мүмкүнчүлүк жаралат. Чек ара сакчыларына мамлекеттик чек арага кол салган учурда жарандарды жана алардын мүлктөрүн мамлекеттик, чарбалык жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын маанилүү объектилерин курал менен коргоого уруксат берилет. Ал эми кош бойлуу аялдарга, майыптарга, жашы жетелектерге колдонууга тыюу салынат. Мыйзамда төмөнкү адам чек ара сакчысы боло албайт. Кыргыз Республикасынын жараны болуп саналбаган, психиатриялык жана наркологиялык мекемелерде каттоодо турган, ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар уюштурган атайын окуу машыгуудан өтпөгөн. Кыргыз-тажик чек арасында 4 пост салынат. Ташиев протоколго кол койду. Кыргыз-тажик чек арасында жайгашкан 4 көзөмөл өткөрмө посту эки тараптан тең алына турган болду. Бул туурасында УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев билдирди. Ал 25 сентябрда Тажикстандын УКМК төрагасы Саймомин Ятимов менен жолугуп, жаңжалды токтотуу, анын кесепеттерин жоюу жана мындан ары жол бербөө максатында протоколго кол коюлганын белгилеген. Протоколдун негизинде төмөнкү посттор алынат. Тамдык чек ара посту Кыргызстан, Бедак чек ара посту Тажикстан, Булак башы чек ара посту Кыргызстан, Кех чек ара посту Тажикстан, Каттатус чек ара посту Кыргызстан, Карачикум чек ара посту Тажикстан, Дача чек ара посту Кыргызстан, Шаршене чек ара посту Тажикстан. Ташиев бул чек ара постору ар дайым жаңжалдын чыгышына себепкер болуп келгенин айтат. Ушундай 4 пост алуу менен мурда болуп жаткан жаңжалдардын булактарын жокко чыгарууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Ал жерде аскер кызматкерлери дагы, жай тургундары дагы болбойт, деди Ташиев.
Мындан сырткары ал протоколдун 2 пункту менен Кыргыз-Тажик чегарасын делимитация жана демаркациялоо иштерин тездетүү макулдашылганын кошумчалады. Азыр Кыргызстанда болуп аткан кооперативдин айланасындагы ызычуу деп койсом болот. Бул кимдерге пайдада, кимдерге зыян. Вот эл өзү ошону ойлонуш керек да. Кооперативдер качан пайда болду? Бизге аз эле убакыт болду да, Кыргызстанда 4-5 жыл эле убакыт болду. Но ошол 4-5 жыл убакыттын ичинде канчалаган адамдарга жардам бере алды да кооперативдер. Азыр көпчүлүк элдерге кооперативди жаман жагынан көргөзүүгө аракет кылып атышат да. Кооператив бул өзүбүздүн мындай карапайым элдер чогулуп ашар жолу менен бири-бирине жардам берүү да. Эгерде кооператив Кыргызстанда биринчи болуп кадам таштап башка өлкөлөрдө иштебесе, анда корксо болот. Кооперативдер деген башка өнүккөн өлкөлөрдө иштеп атат да. Иштегенде да ушундай жемиштүү иштеп атат. Кооперативдер иштеп аткан өлкөлөрдү карап көрсөңөр, банк аякта деле бар, бирок эч качан банк өзүнүн ставкасын көтөрө албайт. Анткени альтернатива бар. Эгерде азыр кооперативдерди Кыргызстанда өнүктүрүп ушундай бир нукка салып ала турган болсок, биздин банктардагы ошол Европанын пайызына келип туура келет да. Мамлекет дагы азыркы учурду мындай туура түшүнүш менен кабыл алыш керек да. Кооперативдерди буттозбош керек. Муну туура кабыл алып, аны наоборот өркүндөтүш керек да. Кыргызстан үчүн чыккан Сардана Трофимова Алматыдагы жарым марафондо алтын алды. Жөөгүлүк Сардана Трофимова Алматы марафону 2022 аттуу жарым марафондо жеңишке жетти. Бул тууралуу ал социалдык тармактагы баракчаларында билдирди. Кыргызстандын жеңил атлетика боюнча курама командасынын мүчөсү 21,1 чакырым аралыкта 1 саат 12 мүнөт 50 секундта басып өтүп биринчи орунду ээледи. Ал негизги атаандашын 17 секундка артта калтырды. Бул Сардана Трофимованын Кыргызстандын командасы үчүн биринчи жарышы. Эске салсак, Россиянын 5 жолку марафон чемпиону расмий түрдө кыргыз курама командасына 2022 жылдын август айында кошулган. Дарыгер жөнөтүлөт. Камактагы Ырыс Жекшеналиевдин абалы айтылды. Камактагы Ырыс Жекшеналиев 29 сентябрда кардиолог дарыгер жөнөтүлөт. Бул тууралуу жаза аткаруу кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда, Бишкек шаарында номер 1 тергөө абагынын медициналык бөлүмүнүн жетекчилиги тарабынан даярдалган расмий билдирүүгө ылайык айыпталуучу Ырыс Жекшеналиев 9 сентябрда жаза аткаруу кызматынын дарыгерлери тарабынан текшерүүдөн өтүп, 2 бөйрөгүнүн ички органдарынын УЗИден өтүүсү, МРТ жана кардиологдун консультациясы сунушталган. 22 сентябрда айыпталуучу Ырыс Жекшеналиев кайтаруу жана күзөтүү департаментинин аскер кызматкерлеринин коштоосунда Юрфа медициналык борборуна жеткирилип, баш мээсинин жана бел омурткасынын МРТси, ошондой эле 2 кат тартылган. 23 сентябрда Ырыс Жекшеналиев ден соолугуна арызданганда дароо жарандык тез жардам бригадасы чакырылган. Анын кызматкерлери айыпталуучуну текшерип, бирок ооруканага жаткыруу үчүн эч кандай негиз жок экенин айтып, кетип калышкан. Учурда Ырыс Жекшеналиевдин жалпы абалы канааттандырарлык. Ал номер 1 тергөө изоляторунун медициналык кызматкерлеринин көзөмөлүндө деп айтылат маалыматта. Эсиңиздерге сала кетсек, 14 августта президент Садыр Жапаров жетимтоо кени боюнча билдирүү жасаган. Анда президент айрым адамдар жетимтоо боюнча туура эмес маалымат таратып жатканын айтып, укук коргоо органдарына аларды тартипке чакырууну тапшырган. Ага чейин Facebook'тагы Политузник баракчасында УКМКнын мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаевдин жетимтоо боюнча архивдик билдирүүсү жарыяланган. Аталган видеого байланыштуу Политузник баракчасынын администратору Ырыс Жекшеналиевге кылмыш иши козголуп 16 августта камакка алынган. Рустам менен Таймурас бийликке жетпей жүргөндөрдөн эмес, Садыр Жапаров уулун Баткенге эмнеге жибергенин айтып берген. Рустам менен Таймурас пиар кылгыдай бийликке жетпей жүргөндөрдөн эмес, септеп эле көрүнө калып эртең депутат же президенттикти алалы дегидей. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров билдирди. Жөн гана силердин карапайым балдардан эмнеңерге баргыла, алдыда жүргүлө. Аскерлердин кем карчы болсо так маалыматты бизге жеткирип тургула деп биз өзүбүз жибердик. Барышты, колдорунан келген жардамдарын берип жүрүшөт, деди президент. Депутат КМШ парламенттеринин жыйынында Тажикстандын агрессиясы тууралуу айтып чыкты. Жогорку Кеңештин депутаты Кундузбек Сулайманов Санкт-Петербургда өткөн КМШ өлкөлөрүнүн парламенттери аралык ассамблеясынын туруктуу комиссиясынын жыйынында Тажикстандын агрессиясы тууралуу айтып чыкты.
эл өкүлү КМШ ПА катчылыгынан Кыргыз-Тажик чек арасындагы жаңжалды изилдөө үчүн эл аралык эксперттердин тобун түзүү тапшырмасын берүүнү суранган. Кыргызстан бардык эл аралык милдеттенмелерге шериктештиктин регионалдык көйгөйлөрдү чечүүдө негиз болчу документтерине таянып жатат. Ал эми тажик тараптын КМШ өлкөлөрүнүн ортосундагы эки жана көп тараптуу келишимдерди тепсеп, өтүп, укукка каршы жасаган аракеттери агрессия болуп саналат, деди Кундузбек Сулайманов. Ошондой эле ал кыргыз тараптын талашуу маселелерди тынчтык жолу менен чечүү позициясы өзгөрбөгөнүн кошумчалаган.